Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин токтогулдук жердештерим. Бүгүн биз Токтогул шаарынын Борбордук эс алуу багында жүрөбүз. Дал ушул менин артымда турган мекеме илгери кинотеатр болгон. Ал эми азыр жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары көп жылдан бери буну артка да ала албай, күрөштөрдү жүргүзүп келди, бирок жыйынтыктар начар болду. Белгилеп айтып кете турган нерсе, дал ушул мекемени мына биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы чын жүрөгүмөн айтайын, мына ошонун чоң жардамы менен мына бүгүн Кудай буйруса мэриянын балансына өтүп отурат. Анда эмесе жүрсөңүздөр, мен сиздерге ичинен көргөзөйүн жана бир аз талкуу кылайлы. А сиздер болсо менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Бармакчаны басып, бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Бул мекеме чын-чынына келгенде илгери аябай жакшы иштеген. Мына азыркы абалы эми аябай бир жанагы ужас кинолорду тарта турган эле абал болуп калганда бул жакчы. Мен бул менен эмнени айткым келет? Бул социалдык ролик менен муну ач көздүктүн деле деңгээлин токтотушубуз керек да. Ач көздүк менен биз эч нерсени оңдой албайбыз. Эмнеге дегенде могул мекемени алган, биздин бир жарандар алган да, бирок өнүктүрөм, башка кылам, түкүн кылам деп алышкан, бирок эч нерсе кылган эмес. Талкалап эле өтө мындай коркунучтуу абалда турганда мен бул кинотеатрга чын айтайын келбей калгам. Мен жаш болуп калгам. Мүмкүн эсимен чыгып кеткенби, бирок менин улуу агаларым бар. Мына ошолор ушундай бир кооздоп айтып берет да, көркөмдөп айтып берет. Мына Токтогулдун борборунда жашагандар, айланасында жашагандар, улууму бар, билет экен да бул жер илгери ушундай бир маданияттуу жер болгон дейт. Эми азыр караңыздарчы, аябай коркунучтуу да. Ошон үчүн мен сессияларда да айтып келатам, мына ушундай маданий борборлордун баардыгын артка калууна келтиришибиз керек. Эми жалаң эле ушул УКМКны кыйнап, же башка мамлекеттик органдардын баарын мындай кыйнабай анча-мынча адамдар өздөрү деле түшүнүп деле азыр бере турган заман болуп калды да. Анткени чын айтайынбы, кинотеатр кайра башынан куруп, бунун баарын өнүктүрүш үчүн өтө каражаттар көп керек болуп атат да. Мен бюджетти жакшы түшүнгөн депутат катары айткым келет да. Бюджет таңкыстыгы чындыгында мындай жөнөкөй суу, таштанды чыгарганга транспорт каражатын ала албай атабыз. А бирок элде күн сайын таштанды көбөйүп атат, адамдардын саны көбөйүп атат. Биздин жаш балдар каяка ойноорун да билбей атат. Мына көрдүңүздөр, канча жылдан бери мына жашыл мындай аймак кылсак болмок да, биз жаңы көчөттөрдү отургузсак болмок, андай болгон жок. Ошон үчүн мындай ынтымакташ иш кылышыбыз керек да. Анан мына УКМК ушинтип мээнет кылып койду, Камчыбек Кыдыршаевич башында турган, мынакей мону алып берди. Эми буга бир топ акчалар салыш керек. Бул эми бюджет аны азырынча көтөрө албайт. Биз бул жерлерди баардыгын документин жок дегенде даярдап, анан кийин ички инвесторлорду табып, эми бир биздин арабызда деле бай, жакшы инсандар бар, ак эмгеги менен байыган, ошолор деле келип бир нерсе курам деши мүмкүн. Ошондо ушул жерди сунушташыбыз керек. Келе кой, кура кой. Элге шарт түз депчи. Анан эми курат десе бул жерге да многоэтажка эмес, эс алуу борборлорун ушундайчы. Анан мен канча мамлекет сыртка деле чыгып жүрөм, теннисный корттор бар, башка бир жакшы да, мындай ден соолукту чыңай турган, маданиятты көтөрө турган аймак болмок. Ошондой. Ошон үчүн мен дагы бир кичинекей сындарым бар. Бул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдар, тагыраак айтканда мэрия ушул алгылыктуу иш алып бара албай калган учурлар көп. Мына мен өткөндө да чагылдыргам, эски бийлөөчү жай бар. Мына аны дагы жашынакай кылып калууна мындай калууна келтире албай атабыз да, арткы баштапкы калууначы. Мына караңыздарчы. Могул жер илгери мындай немеси болгон окшойт. Сценасычы. Бул жактарда коркунучтуу. Анан биз мынтип отурсак, жапайчылык кылып отурсак, качан өнүктүрөбүз биз? Өнүктүрө албайбыз эч качан. Маданият өнүкпөйүнчө өлкө эч качан өнүкпөйт. Менин ата энем мына бул дүйнөдөн кош айтып кеттим. Алар күрөшүп ала албай калды деми. Биздин да өмүр ушинтип өтүп кетейин деп атат да. Ошон үчүн биздин өмүр бар да. Мен деле азыр мына 35ке чыгып калдым. Дагы 35 жыл. Мейли эми энергичный бир 15 жыл күрөшөттүрмүн көп болсо мен делечи. Ашып кетсе.
Андан кийин биздин деле өмүр бүтүп калып атпайбы? Анан эми бирөө башташ керек да, күрөштү башташ керек. Биз алышыбыз керек. Маселени кабыргасынан коюшубуз керек. Мына караңыздарчы, эми ички абалын өтө таштандыга толгон. Өтө коркунучтуу. Эми биз кантип ушундай бир маданиятты көтөрөбүз ушундай деңгээл менен? Тескерисинче маданияттын борбороло турган жер бүгүн мына таштандыга толуп болуп турат. Өтө өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анча мынча жанагындай кекиртегине ал жетпегендерди кичине тыйыш керек, кой депчи. Бюджетти толтуруунун булактарын биз жаратышыбыз керек. Анан албетте маданиятты жогорулатышыбыз керек. Маданият болбогон жерде эч качан экономика дагы башка дагы болбойт. Маданият деген бул аң сезим, бул биздин кулк мүнөз, ошо кулк мүнөздү жаратат. Бул мекемени мэрияга да сунуш бергенге мен аракет кылам. Тазалап буну тып-тыйпыл кылып, жок кылып бул жердичи бузуп даярдап коюшубуз керек. Келечекте биз акча булактарын тапсак, инвесторлор тапсак, же болбосо бюджеттен да кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр тапсак, ушул жерди кайра башынан бир заманбап кинотеатр кылып куруп, өзүбүздүн жашоочуларга жаркын, жакшы, келечектүү бир жашоону тартуулашыбыз керек. Ошондой анан мэрия, мындай жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына кызматкерлер баардыгы бирдемде, бир багытта иш алып барыш керек. Эми мамлекет эле ушинтип, мамлекеттин эле оозун кара бербей, биз дагы өзүбүзчө жардам беришибиз керек. Мен айтып атам го буга чейинчи. Жардам бериш керек. Президентке ошол эле мына иштеп атат, аракеттерин кылып атат го. Камчыбек Кыдыршаевич канчасы менен душман артып, урушуп талашып атат. Мен деле ушул жерде ошо душман артышып, урушуп талашып, жаман көрүнүп калган учурлар көп болуп атат да. Жардам бериш керек ошон үчүн. Иним могул артыбызда турган мекемени көрдүң да, эски. Ушул эмне мекеме экенин билесиңби? Ачыгын айтсам, муну кичинекейден бир эс алат элем. Бир жерде бир жанагы концерт уюштурган жерлер, элдер келип концерт кылчу деген угумуш болгон менде. А так толук маалыматым жок, билбейм деле анча. А так мурун угупчучумун, азыр билбейм. Демек сен эсиңде бар экен да бул жер? Эсимде бар. Мен кичи кезимде өзүм ушул жакта эле өскөм. Анан кийин музыка окугон кездерде ушака стадионго келип, бияка келип, ошол ойнойт элек, иштерине кирип. Кичинекей кезимде ал кезде анча деле эсе албайм, бир 7 жаштарда, 6 жаштарда, 1-класс боло электе кездерде. Так анча эстен эле учуп деле кетти алар азыр. Эс алуу бактын абалына кандай баа бересиз? Эң начар баа берем, ачыгында. Эң начар. Азыр невозможно, чын. Сейилдегөнгө дагы билбейм, невозможно. Жаштарга өңгөнчө азыр окуп келаткан жаш муундарга, мына парктагыларга, ушу отурган сиденьяларга жазбай, мусор таштабай, эми тазалыкты сактап жүрсө гана, ушу андан ушакта карап аткан ушу мэриябыз, акиматтагылар ушуларга да көз алып койсо, кичине карап коюшса, тазалыкты сактап койсо, эми мусор болбой. Анткени биздин Токтогулда эң мактана турган жер ошо Токтогул паркыбыз. Көргөнгө да кичине элдер суктана турган болуш керек, таза жүрсө. Сен таза болсоң, мен да таза болом дегендей, колум да таза болот деген. Ден соолуктарыңар жакшыбы? Ооба, жакшы. Муну менин артымда турган мекемени көптөн бери эле билесиңер, Ооба. Эмне мекеме экенин билесиңерби? Ооба, кинотеатр болгон мурда. Да? Каяктан билесиң? Атам айткан. Жакшы. Кинотеатр болсо жакшы болмокпу? Ооба. Тренировкадан келе атасыңарбы? Ооба. Кросс. Бул эс албактын азыркы абалына кандай баа бересиңер? Азыр кичине эме стадионду оңдоп берип койсо жакшы болмок. Стадион оңдолуп келатат бул жерде. Ал эми айланаңардагы абалга кандай баа бере аласыңар? Билбейм. Жакшы элеби? Эртең чыкканга жарык жок болот. Сен футболдо тренировка кыласыңбы? Жок, биз самбизбиз. Сен бизсиңерби? Жарык жок болуп атабы? Эртең да даярданганга келгенге жок да жарык. Тазалык жактарына кандай? Тазалык. Күлүрдүң го? Айт бер. Тазалык, мусор көп. Ар ким келип арга жерге таштап кете берет, өзүнөн кайра алып кетпейт. Сен таштабайсыңбы? Жок. Жакшы, рахмат. Бул мекемени билесиздерби, эмне мекеме экенин? Сиз билесизби? Билбейм. Могу мекеме эмне экенин билбейсизби? Жок. Мурун эмне мекеме болгон? Жок. Мына достор, ушинтип социалдык сурамжылоонун баардыгын аягына чыгып калдык.
мен бүгүн айтайын деген оюм мына ушундай объектилер Токтогул шаарында деги эле Кыргыз республикасында миңдеп саналат да, мына ошолордун калыбына келтиришибиз керек. Анан жөн эле басып жатып чиритип ириткендин кереги жок. Мына ошондой кыйынчылыкты жаратпай эле мэрияга өз каалоолору менен өткөрүп берген жарандар болсо андан да жакшы болот эле. А биз болсо өнүктүрүп ушул жерди мындай адамдарга жакшы шарт түзүп, мындай аң сезимди, маданиятты көтөргөнгө толук аракетти кылат элек да, мэрия деле, ошол эле депутаттар. Сиздер анда каналга жазылып, кийинки кайсыл объектти тартышым керек, ичинде кандай бир маанилүү маалыматтар болсо, сиздер комментарийге ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. А мен болсо сиздерге жакшы маалыматтар чыгарып бергенге жана ал менен күрөшкөн механизмдери, же болбосо күрөшкөн жолдорун баарын чагылдырып, сиздер менен дайыма бирге иш алып бара берем. Көрүшкөнчө.